Молдокматов Жеңиш Өмүргазиевич 1983-жылы 8 майда туулган. Жогорку билимдүү Нарын мамлекеттик университетинин экономика жана мамлекеттик башкаруу адистигин бүтүргөн. Венгрияда Ачык коом институтунун мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча профессионалдык жана үзгүлтүксүз курстар боюнча билимин жогорулаткан. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистигин жогорулатуу боюнча курсун аяктаган. 2018-жылдан бери Замандаш саясий партиясынын төрагасы. Орус, англис жана испан тилдеринде эркин сүйлөйт. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Технологиялардын өнүгүүсүнүн кесепети болуп атат да. Профессионалдык деңгээлде ойнойм деп айтпайм. Канчалык деңгээлде туура иштетилип атат. Мына окуп аткан, билим алып аткан биздин жаштар Кантип өзгөртсө болот сиз? сындуу кабыл алышат. Анан коргонуу деген нерселер бар. Технологияны үйрөткөнүбүз жакшы. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө бийликтин деги эле коомдун интеллектуалдык деңгээли кандай? Анан ал биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай таасир берет? Эми биз кандайдыр бир маселени ушу мамлекетке тийиштүү айта турган болсок, биз сөзсүз түрдө дүйнөдөгү тенденцияга да көз чаптырып, ошону карасак туура болот деп эсептейм. Анткени анализ чыгарууда ушу мамлекеттин ичинде эмне болуп атат эмес, мамлекеттин ичиндеги нерсе менен дүйнөдө кандай процесс болуп атат дегенге туура көз караш менен карашыбыз керек. Эмнеден улам? Бул ушу баягы китептерин окубай калгандагысы. Мына улуу академик Сергей Петрович Капица өткөн кылымда гана айтып кеткен экен. Айтор ушу технологиялардын өнүгүшү менен клиптик ой жүгүртүү же клиповое мышление деп коет го, ошол басым кылат депчи. Клиптик ой жүгүртүү деген эмне? Бул эгерде жалпы коомчулукка, массага же болбосо элге бир маалыматты жеткирүү же бир өнүмдү көрсөтүү максат болсо, бул ошо ченелген даяр нерсени ошо адамзатына тартуулоо болот да. Ал жерде аналитикалык ой жүгүртүү, кандайдыр бир ойлонуу сезимдери чектелип калат. Мына ошондон улам бул ушу жалпы адамдардын интеллектинин төмөндөшүнө алып келүүдө. Бул аябагандай жаман нерсе албетте. Бул боюнча эл аралык уюмдар, айрым мамлекеттерде мамлекеттик программалар иштелип чыгып атат. Ушу китеп окутуу боюнча, жалпы интеллектти жогорулатуу боюнча. Мына Кыргызстанда деле бар, жанагы аянтка чыгып китеп окутуп атышпайбы? Анан албетте бул мамлекетке таасири чоң. Себеби азыркы окуп аткан, билим алып аткан биздин жаштар, келечегибиз кандай билим алып атат, алар кийин мамлекетке кандай таасирин тийгизет, ал эми мурун окуп, анан азыр бийликке келгендердин деңгээли кандай экенин баарыбыз көрүп атабыз да. Мунун баардыгы таасир этпей койбойт. Айтсаңыз, шахмат оюнун канча жылдан бери ойнойсуз? Анан бул оюн сиз үчүн эмнеси менен маанилүү? Эми шахматты аябагандай эле көп жыл болду ойногонубузга. Мындай бир профессионалдык деңгээлде ойнойм деп айтпайм. Шахмат эс алууга жардам берет. Анан шахматтын мааниси аябагандай чоң да. Бул баягы стратегиялык, аналитикалык ой жүгүртүү, муну философиясы да чоң да. Шахматты ойноп атканда, мисалы карап көрсөңүз, ушундай эле бир жашоодо колдонсо болот. Ушул эле шахматты өзүбүздүн ишибизде колдонсо болот да. Жашоодогу жашоо сүртүмдөрү кандай жүрүш керек, оорчулуктар менен кандай күрөшүш керек, артка чегинүү, алдыга жүрүү, Алдын ала ойлонуу, анан коргонуу деген нерселер бар. Эгерде менин жумушума тийиштүү болсо, бул мен үчүн аябай маанилүү да. Себеби бир эле нерсени айткым келет. Ушул шахматта бир чоң бир ой катылган. Бул карап көрсөңүз, ушул шахмат досканын үстүндөгү, тактанын үстүндөгү ар бир фигуранын өзүнүн милдеттери, багыттары, анан максаттары бар. Пешка өзүнүн бир милдетин аткарат, ат өзүнүн милдетин аткарат. Анан ушунун баардыгы оюн бүткөндөн кийин жыйналат да, кутучага салынып калат да. Муну менен эмнени айткым келип атат? Ушу шахмат тактасындагы оюн жүргөндөй эле жашообуз да ушул сыяктуу. Анан бул оюн бүткөндө, бул жашообуз бүткөндө биз дагы бара турган жерибиз болот. Ошон үчүн шахматты ойногондо канчалык кооз жана жакшы ойносоң, ошончо эргүү аласың. Жашоодо дагы ошондой жашоо сүртүмүн өткөрүш керек деп мен эсептейм. Шахмат бул адамдын интеллектин өстүрө турган, адамга кандайдыр бир
бир ой жүгүртүүлөрдү же бир нерселерди эскерте турган нерсе деп мен өзүм үчүн баалайм. Кандай китептерди окуйсуз? Сиз окуган акыркы китептер жөнүндө айтып кетсеңиз? Китептин таасири аябагандай чоң. Кайсы китептер жагат десеңиз, бул ар бир жашка, анан заманга жараша китептер таасир этет экен. Мисалы, мен 2-классымда раматылык атам тирүү болчу. Жайлоодо, ошо Сөңкөлдүн алдында свет жок да, чыракты коюп алып, анан Манастын 3 илтигин ошол жерден окугам. Үнүңдү чыгарып, кадимкидей Манас айтчу элем да. Ошол жерден Курманбекти окугам, ошол жерден Жаныш Байышты окугам. Мага өтө чоң таасир калтырган ушу Жаныш Байыш болгон. Анан Курманбек болгон, мен анда дастан кылып айтып берчү элем, анда атам ооручу эле да. Анан ушундай бир жатканда мен айтып аткандан уктап калчу эле. Ал уктап калганда да айта берчү мен. Мына ошонун баардыгы менин эсимде. Баягы Курманбекке атасы ат бербей койгондогусу. Азыр болсо баягы жаңы коомдук иштерге киргенде чынын айтайын, мага сынган кылыч чоң таасир этти. Ар бир жашка карата өзүнчө кабыл алуу болот экен. Мисалы, мен 10 жыл мурун окуганда мен башкача кабылдадым эле. Азыр мына саясий коомдук иште жүргөндө кайра кайталап окусаң, аны башкача кабылдайсың да. Ошол жердеги каармандар, алардын баягы трагедиялар, жетишкендиктер, баягы Кокон хандыгына барып чабуулдар, кайра жеңилүүлөр, жеңилүү ызасынан кийин кайра бутуна туруу, мына ошонун баардыгы мага чоң таасир калтырган. Акыркы китебим жакында эле окуп бүттүм. Бул Бжезинскийдин «Шахматная доска». Ошо Американын экономикасы, дүйнөгө тийгизген таасири, анан окумуштуулардын дүйнөлүк экономика боюнча, каржы боюнча айткан цитаталары, сөздөрү, ошону баягы салыштырасың да. Бизде мамлекетте кандай жүрүп атат, ошого биз ылайыкташтырсак болобу деген. Мына ушундай нерселер. Бош убактыңызды кандай өткөрөсүз? Хоббиңиз барбы? Албетте, мен бош убакытты табыш аябагандай кыйын да азыр. Анан биринчи эле учурда мен ушу үй бүлө менен өткөргөнгө аракет кылам. Анткени үй бүлө көп көңүл бурулуп туруш керек деп эсептейм. Сизди саясатчы катары же деги эле жөнөкөй жаран катары кандай маселелер түшөлтөт? Жөнөкөй жаран катары, саясий иш менен алек болгон адам катары мени бир гана нерсе түйшөлтөт. Ошо биздин балдарыбыздын, менин балдарымдын, башка ушу биздин келечектеги балдарыбыздын келечеги кандай болот. Анткени биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мына бүгүн биз ушу келечектеги балдарыбыздын эсебинде карызга жашап атабыз да. Алып көрсөңүз, эбегейсиз чоң кен байлыктар бар. Ошо кен байлыктар канчалык деңгээлде туура иштетилип атат. Бул тарыхта жооп бере турган күн дагы келет. Анан биз ушу мамлекетти мурастап алып калганбыз да ата бабабыздан. Ушул мамлекетти биз келечектеги муундарыбызга кантип өткөрүп беребиз, анан кандай мамлекет калтырабыз деген маселе мени аябагандай түйшөлдү. Мына 90-жылдары Кыргызстандын ичинде чоң кредиттик союздар, банктар ачылган. Элдин баардыгы 90%-дан кем эмес кредитке малынып калган. Анан өзүңүз ойлосоңуз, баардыгынын өзүнчө бир жеке маселеси бар. Кредит төлөш керек, үйүн багыш керек, баланы окутуш керек, аны кийиниш керек, тамагын бериш керек. Ушу менен кабак ачылбайт. А мен каалоом, тилегим ушу түйшөлткөн маселе ошо кыргыз элибизде жылмаюу пайда болсо экен деп. Эмне үчүн биз үчүн, биздин келечеги үчүн, азыркы муундар үчүн иштеген биздин ата-энелер эс ала албайт. Эмне үчүн алар бүгүн сыртта, бетон жерде белин бүгүп иштеп жүрөт? Анткени турмуш оңойбой атат да. Ушул турмушту кантип оңойбуз, ушу мамлекетти кантип оңойбуз деген маселе чынында аябагандай түйшөлтөт, капалантат кээ бир кезде. Анан жан кейиткен нерселер бар. Кыргызстанда мына бүгүн 6.300.000-ден ашык калк болду. Ошонун бир 60.000 расмий деп жүрөт. Плюс-минус кошсоңуз бир 100.000 адам жараныбыз бул өтө жакырчылыкта жашайт. Бул наны жок, шекер эмес, чай жок үйүндө. Бүгүн жада калса нандын баасы канча экен, ундун баасы канча экен, негизги талап кылынган азык-түлүктөрдүн баасы канча экен билбегендер толтура да. Эгерде жөнөкөй карапайым элдин наны канча турарын билбесең, сүттүн канча турарын билбесең, анда сен кантип жашоону жакшыртасың? Сенин өзүңдүн жашооң жакшы болсо, жаман жашоонун турмушун билбесең, сен кантип анын турмушун түшүнүү менен кабыл аласың? Жок да, мына
атасы жоктун жок адамды атасы бар адам түшүнбөйт дегендей эле да. Ошон үчүн түйшөлткөн маселе көп. Эң биринчи ушу балдарыбыздын келечеги мен ойлойм. Just because I have to communicate with somebody to help me, maybe talk to a taxi And you person. don't know, can you ask anybody? Yeah, I actually asked. Yeah. I did ask. I think the next language that should be spoken should be English. Spoken English as a main language. Yeah, after Russian. Yeah, you're right. Кыргыз está aquí en ruso, porque toda la gente habla en ruso. There is no students who want to learn Spanish. Similar problema para usted que nadie aquí quiere aprender español. No hay mucha gente. No hay mucha No hay gente. mucha gente, pero sí he conocido a alguna gente. Sí. Sigo buscando más estudiantes para mí. Y estoy segunda. Segunda. Sí. Сиздин испан жана англис тилин жогорку деңгээлде билгениңизди уктук азыр. Айтсаңыз, негизи саясатчылар, коомдук ишмерлер башка чет тилдерин канчалык деңгээлде билүүсү зарыл да? Бизде саясатчылар өзгөчө мамлекет башкаргандар мындай да, мамлекеттик кызмат, анан саясий кызмат деген бар да. Мамлекетти башкарып отургандар мен ойлойм сөзсүз түрдө бүгүн билиш керек. Мына бүгүн эл аралык кандай жыйындар, конференциялар боло турган болсо, биздин министр, депутаттар барса, переводчик бербей калды да. А переводчик котормочу жок, кантип түшүнөт? Сиз үчүн атаандашыңыз күчтүү болгон маанилүүбү? Албетте, бул шахматта атаандашың канча күчтүү болсо, ошончо үйрөнөсүң, тажрыйба аласың да. Эгерде атаандашың алсыз болсо, сен дагы ошо алсыздын деңгээлинде ойнойсуң. Ал эми канчалык күчтүү болсо, бул жашоо сүртүмдөй, ошончо сен аны жеңгенге же туруштук бергенге аракет кыласың. Бул өтө маанилүү нерсе. Иште дагы ошондой. Биз көбүн эсе ушу көп адамдар өзүнүн күчтүү адамдардан коркуп баягы коркушат да. Бул туура эмес нерсе. Анткени башында мисал кылбадык, ошол мисалда айтылгандай эле, биз канчалык күчтүү адам болсо, ошончо биз тез өсөбүз. Дүйнө, мына карап көрсөңүз, мамлекеттердин өнүгүү өсүшү, дүйнөдө 197 мамлекет Бириккен Улуттар Уюмунда катталган. Ошонун ичинен өнүгүп аткан мамлекеттер саналуу гана. Ошонун ичинен бир 50ден ашык гана мамлекет өнүгүп атат. Биз демек өзүбүздөн ылдый калып калган өнүкпөө мамлекет эмес, өнүккөн мамлекеттерге атаандашыбыз керек да. Биз ошолордун мисалында реформалар жүргүш керек. Мына ушундай эле шахматта бул аябагандай маанилүү нерсе. Жашоодо дагы маанилүү. Биздин жумушта эгерде сен саясий оппонентиң алсыз болсо, сен ошонун деңгээлинен чыкпайсың. Эгерде сен саясий оппонентиң күчтүү болсо, сен андан ашканга аракет кыласың. Эгер кандайдыр кемчилигиң болсо, сен ошону жаап, андан өткөнгө аракет кыласың да. Өкмөт эл тарабынан дайындалган менеджер. Ал өзүнүн элинин жакшы жашоосу жана өнүгүүсү үчүн шарт түзүп берүүсү керек. Жаңы менеджер ишканага келгенде ал алгач ички ресурстарды баалап, абалга анализ жасап, алардын негизинде ишкананы өнүктүрүү багытын аныктайт. Биз эмне үчүн эл аралык коомчулукта өзүбүзгө тийиштүү ордубуз жок деп ойлонуп көрөлүчү. Эмне себептен биз каалагандай жакшы жашай албайбыз? Көптөр биздин өлкөбүз кичинекей болгон үчүн өнүкпөй жатабыз дешет. Анда салыштырып көрөлү. Кыргызстандын аянты 198.500 чарчы километр. Мисалы, Англиянын аянты 130.395. Түндүк жана түштүк Кореянын аянттарын кошкондо биздин өлкөнүн аянтына барабар болот экен. Азербайжан, Грузия, Армениялардын аянттарын кошкондо 186.100 чарчы километр. Кыргызстандын аянтынан аз. Израилдин аянты болсо Чүй облусунун аянтына барабар. Бирок бул өлкөлөр өнүккөн өлкөлөр болгондуктан өздөрүн эч качан кичинекей өлкөбүз дешпейт. Ошентип, биз кичинекей мамлекет эмес экенибизди биле алдык. Мүмкүн биз аз болгон үчүн жаман жашайттырбыз. Болгону 6 миллион элбиз да. Бириккен Араб Эмираттары, Сингапур, Финляндия, Монголия, Норвегия, Грузия жана башка көптөгөн мамлекеттердин калкы
бизден миллионго аз. Бирок алардын ичкидин өнүмү биздикине караганда 10 жана 100 эсе жогору. Демек, калктын саны деле жашоо деңгээлине таасир бербейт. А мүмкүн бизде ресурстар жетишсиз. Бирок белгилүү болгондой, жер казынабызда Менделеевдин таблицасынын бардык элементтери камтылган. Алтындын запасы боюнча дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына киребиз. Сейрек кездешчү металлдар менен 3-чүгө киребиз. Ал эми суунун запасы менен региондо лидербиз. Эл аралык эксперттер Кыргызстандын ресурстарын 6 триллион долларга баалашты. КМШ мамлекеттеринде эң таза аба биздики. Жапония бардык казып кендерди, нефть жана газды башка жактан ташып келип жаткан учурда Сингапур жада калса иче турган суусун да импорттойт. Жогоруда белгилеген өлкөлөр дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин катарына кирет. Башкача айтканда, ресурстарыбыз дагы жетиштүү. Мамлекетибиз кичинекей эмес экендигин, калкыбыздын саны аз эмес экендигин, ресурстарга бай экенибизди аныктай алдык. Бирок экономикабыз эмнеге өнүкпөй жатат? Збигнев Бжезинский өзүнүн улуу шахмат тактасы китебинде жазат. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышында Американын экономикалык потенциалы 33% дүйнөлүк ички дүңөндөрүмдү түзгөн. Андай мыкты экономикалык динамикасынын өсүүсүнө маданияты, жаңылчылдыгы жана тажрыйбасы түрткү болгон. Американын саясий институттары жана эркин базар экономикасы амбициялуу жана күчтүү ойлоп табуучуларга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, колдоо көрсөтүшкөн. Массачусетс технологиялык институтунун профессору Лорен Грэхэм Санкт-Петербургдагы экономикалык форумдун сессиясында технологияны социо-саясий системадан бөлүүнү жок уйдан сүт алуу менен теңдигин айткан. Өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхы экономиканы өстүрүү үчүн социалдык саясий системаны толук оңдоо керек деген аксиоманы бышыктайт. Дүйнөдө кандай процесстер жүрүп жатат жана дүйнөлүк экономика келечекте кайда болот? Дүйнө 4-чү индустрия 4.0 аталышында өнөр-жай революциясынын босоосун аттады. Бул эмне берет жана кандай чакырыктарды алып жүрөт? Мындай аталышты азыркы инновация доорундагы алдыңкы технологиялар радикалдуу түрдө экономиканын бутагын дээрлик тез өзгөртүү менен ала алды. Өнөр-жай ишмердүүлүгүндө бардыгы автоматташтырылган ишканалар, реалдуулук менен толукталган технологиялар, интернеттеги нерселерде жаңы тип пайда болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ар кандай өнөр-жай, бизнес жана коомдук жарыяндар, IT технологиялар жана интернет менен бардык жерде ишке ашат. 20 жылда жумуш ордунун 47% автоматташтырылат жана миллиондогон жумушчулар иши жок калышат. Бардык процесстерди жана системаларды башкаруунун санариптешүүсү өлкөнүн концепциясын өзгөртөт. Бардык аспектилерди жана тенденцияларды дыкат анализдеп, өлкөбүздүн башкы байлыгын жана ресурсун эске алуу менен биздин ишти сүйгөн жигердүү элибиз жакшы жашоого татыктуу болуш үчүн биз Кыргызстандын социалдык, саясий жана экономикалык өнүгүүсү үчүн программа иштеп чыктык. Келечек 4.0